Бул тасма аркылуу биз тескерисинче чиновниктерге ушундай патриоттук сезимди ойготуу максатында тартылганда Кытайдан бери чалышты бизге. Тиги жакка келип текшергенге акча бер, бул жактан келгенге акча бер, тиги жакка акча бер. Толтура кишиге акча беришет. 80 миңден көп лайк болсо бир жумада сөккөнү бар, мактаганы бар, каалаганын жазгандары бар. Ошого азыр биз 300 миң доллар минуспуз. Же өкмөттөн келип, башкалар келип мага чай алып беришеби? Жок. Бул менин ишим, каалаганымды кылам. Эми мен андай ыплас оюндарды ойнобойм. Бүт майдалап жүрүп акча чогултканбыз ар жактан. 5 миң доллар, 2 миң доллардан. Биз 5 миң доллар менен баштаганбыз тасманы. 30 жыл мурун бизди башкарып баштаган Акаевден баштап бүткөн өлдү. Же миллион доллар берсе мен Кыргызстан боюнча туалет тондоп коймокмун. Өзүнүн үйүн сонун кылып турат дагы, чыксаң асфальттар тешик да. Аягында МЧСти бүтүрдүм, ортодон Кытайга кетип калдым. Мен бир күндүк сем, 1,5 миң доллар. Шалкасынан келип чочуп ошондон чалба коюшту. Негизи коомчулукка жаккан, чиновниктерге жакпаган бир тасманы тартып, аябай мындайча айтканда талкууга жүрүп атат азыркы кезде. Бул канча убакыт тартылды? Ошондой эле бул тасманы кайсыл негизде тарттыңыздар да сиздерчи? Ошо айтып кетдиңиз го, элге жаккан, чиновниктерге жакпаган деп. Биз бул тасма менен чиновниктердин көбүнчөсү жакты бул тасма. Анан бул тасма аркылуу биз тескерисинче чиновниктерге ушундай патриоттук сезимди ойготуу максатында тартылганда, көрүп ушул Кыргызстанды сүйсүн, биз Кыргызстандын жаратылышын сүйсүн деп бул тасманы биз 2019 жылы күзүндө, сентябрь айында тартып баштаганбыз. Бир айда тартып бүттүк. Ошондон бери комиссия түзүлүп, чоюлуп неме болуп, азыркы убакыт келип калды да. Режиссерду буга чейин айтып берген маегиндечи, эч кайсы фильмдерде мындай комиссия түзүлбөйт эле деп айтып маекте айтты да бул боюнчачы. Негизи комиссия кантип түзүлүп калды да бул фильмде? Эмне негизинде түзүлдү да булчу комиссия? Бул тасмада ошол биз кичине немелерди көрсөт. Бул көркөм тасма да. Көркөм тасмада каалаганыбызды кошобуз, каалаганыбызды тартабыз. Кинонун башында да айткан актерлор бүт ушу вымышлен деп. Анан биз тартып бүткөндөн кийин президентке кат жазганбыз. Бирок бул катыбыз ошо президентке жеткен жок. Ошо ортодон кичине коркуп чочуп кетишти окшойт. Ошентип кетти да дальше ошо комиссия түзүлдү. Ар түрдүү бут тосуулар болду, кичине чоюшту. Эми негизи тескерисинче эгер бул президентке кат өзүнө жеткенде бизди колдойт эле деп эсептейм да. Себеби ал жерде жазганбыз, биз ошо ар дайым айтып кетет биздин президентибиз коррупцияга каршы, коррупция менен күрөшөбүз деп. Бул тасмада да ошондой жагын көрсөткөнбүз да, коррупция менен күрөшкөн жагын. Анан көбүнчөсү корккон жагы бул инвесторлорду качырып алабыз деп коркушту. Бул жерде эч кандай инвесторду качырбайбыз. Бул жерде баарын инвесторлордун баары кетсин деген жер жок. Бул тасмада жөн гана экологияны бузбагыла, иштесеңер иштегиле, экологияны бузбай иштегиле деген максатта айтканбыз да. Кытайдан бери чалышты бизге ошо кино тасма чыга электе. Кинодо кытайлар көрсөтүлгөн да, ал жерде американец болушу мүмкүн, канадец болушу мүмкүн эле. Просто биз Кытай актер кылып тартып койдук. Бирок эч жерде Кытай жаман, Кытай деген сөз жок да тасмада. Аларга да түшүндүрүп бердик, силерге Кытайга кандай көз карашыңар дегенде мен айттым, мен Кытайда окугам, 1 жыл жашагам. Бул менин актерский жашоом Кытайдан башталган негизи. Кытайда мен окуп жүргөндө Пекинде биз массовкаларга тартылып иш издегенбиз да, подработка кылып. Анан Кытайдын аябай жакшы бизге да ушундай проекттери бар. Азыр ошол Кыргызстан аркылуу темир жол жасалып атат. Ошондой проекттер болсо биз каршы болбойбуз дедим да. Иштейли наоборот. Кино тарталы, ар жагынан иштейли, бирок законду бузбай иштейли да. Экологияны бузбайлы. Бирок мен деле тасманы көрдүм да баштан аягына чейинчи. Бирок тасмада сиз айтпас эч кандай бөлүп жарып Кытайларга каршы бир нерсе жок. Бирок кандайдыр бир көрүүчүгө мындай бир туюм калтырат экен да. Киночу жек көрүү. Мисалы менде кандайдыр бир Кытайларга каршы ушундай бир сезимимди ойготту да. Тасмада мен ушул нерсени байкадым да. Ал Сиз буга кандай жерде пикирдесиз? ошо сиз айткан жерде неме бар да. Жанакы инвестор чалып атат, жанакы котормочусу чалып атат. Ушундай эмнеге митингдер болуп атат, эмне андай болуп атат дегенде экологияны бузбай,
жакшы законду жакшы иштебей элеңер деп атпайбы кыргыздын өкмөттүнүн өкүлдөрү. Анан Кытайдын айткан жери бар. Албетте тиги жакка келип текшергенге акча бер, бул жактан келгенге акча бер, тиги жакка акча бер, толтура кишиге акча беришет, аягындан акчабызды ушул экономдой албай ошо аргасыздан ушундай кылып атабыз депчи. Эми эч кимге бар закон акча албаса эч ким, конечно, акчаны экономдобой биз ошону жасайт элек дегендечи. То есть бул жерде биз тескерисинче инвесторлорду эмес, өзүбүздүн өкмөттүн өкүлдөрүн айтып атабыз бул жердечи. Именно взятка алган. Мен аларды ичимен жаман көргөнүм менен мен ал деле бир адам турабы, алар деле ошону бирок жанагындай мындай шылдың сыяктуу бир сөздөр да бар да. Кыргыздардын баарын акча менен сатып алат дегендей бир тарзда мындай диалогдор да бар да. Ушундай бирчи бул кыжырын келтирет да. Ал жерде биз кыжырын инвесторго айтпаш келтирбеш керек да. Аны өзүбүзгө кыжырыбыз келишибиз керек. Алчы. Эмнеге биз сатылып атабыз? Сатылбашыбыз керек. Ошону жеткиргибиз келди да. Анан тиги милиционер да ага чейин комиссияда кинону көргөндө айтып атпайбы, милицияны уятып каласыңар деп. Милициялар эми ошондой болгон үчүн да ал жерде бул биз кино аркылуу бир милицияны көрсөтүп койдук. На самом деле врачтар, мугалимдер, университетте иштегендер баарын көрсөттүк да. Айлык аз болгондуктан аргасыздан ошого барышат. Себеби милиция аялды тягынан урушуп атат, мына кир жуугуч машинам жок деп, баласы мага телефон алып бер деп атат. Элементарно ошо майда чүйдө алып бериш үчүн бул ошондой кадам карап атат. Взятка алып атат. Ошого бул деген нерсе биздин өкмөт, бизди башкаргандар, ошону чечкендер ошол маселени. Эми башка жакты ойлош керек да. Кыргызстанга мындай кызгырып өзгөртүү керек Кыргызстанды. Кыргызстандын башында вообще нолдон баштап реформа керек Кыргызстанга. Бүт нерсени өзгөртүш керек. Мына сиз Турцияда жашап келипсиз. Турциянын жашоосу кандай, элдери кандай жыргап, ал жакта деле проблема бар. Бирок биздикинен намного лучше да алардын жашоосу. Фабрикалар иштейт, бүт иштейт, биз туризм өнүгүп атат. Бизде бүт нерсе бар. 96% тоо Кыргызстанда. Туризмди өнүктүрсөк болот, фабрикаларды курсак болот. Эми биз көп Кытай менен иштесек болот. Баары менен иштешибиз керек. Мен баары менен иштешким келет да. Например, азыркы мамлекетте баары менен иштешсе жакшы болмок да. Эч кимге душман кылбай, баары менен баарына бизнес кылабыз, бирок давай тоону каздырбайбыз. Себеби тоону каздыра берсек, азыркы экология бузулуп атат. Рак оорусу, көп оорулар ошондон бизге билинбей атат, бирок чын эле ошондон келип атат азыр. Эми сиздин баамыңызда бул коомчулукка кандай таасир калтырды деп ойлойсуз да? Бул тасмабы? Бул тасма ошондой эле чиновниктерге кандай таасир калтырды? Комментарийлерди окусаңыз, 99%га жагып атат. Өздөрүнүн жакшы комментарийлерин калтырып атышат. Анан ичинен бир 80 миңден көп лайк болсо бир жумада, дизлайктар 1400 да. Ошол билинип калат да, андай кишилер аз эле жаман кишилерчи бизде. Көбүнчөсү органда иштегендер, саясатта иштегендердин көбүнчөсү чалып рахматын айтышты. Чын эле бизде ошондо кошулабыз деп. Элге жакты, көбүнчөсүнө жакты. Анан тасманы көргөндөн кийин да түшүнүштү. Себеби тасмага чейин булар тигинде болуп кетет, экстремизм бар экен, тияк бар экен деп ардемке деген аракет кылышты да биз токтотконго. Ал жерде биз айттык, экстремизм эчтеке жок. Межнациональный, дин, эчтеке жок да бизде. Анда кайсыл бөлүмдөрүн алып салдыңыздар да? Себеби бир 30-40% кыскарылган турбайбы кинода? Башында кыскартайын деп атышкан. Биз кыскартып, анан көрсөтөйүн деп, биринчиси толук кыскарбай калыптыр, дагы кыскартып, экинчисинде көрсөтөйүн дегенде комиссия убагында келбей калды. Анан ушул пандемия болуп кетти. Комиссиянын ошол мүчөсү бир байкабарлар режиссер ал каза болуп калды оорудан. Ошентип чөйүлүп кетти да. Биз январда чыгыш керек эле. 7 ай туруп калдык. Бул биздин жумушубуз да. Тасма бул эч кимдин заказы эмес. Ошондой коркушту. Көбүнчөсү баары ким заказ кылды экен депчи. Бир партия чыгып атабы. Ар түрдүү слухтар чыкты. Тигинин спонсорлор экен, тиги экен деп. Шайлоого туура келген үчүн го балким. Биз бул жерде биз шайлоого чейин эле чыгайын деген, биз январда чыгайын дегенбиз да буну. Биз былтыр тартып баштаганбыз. Бул жерде режиссер экөөбүз эле да. Экөөбүз партнербуз, мен продюсер, режиссер байке сценарий жазат, идеясы, чогулуп иштейбиз да биз Медербек Жалилов байке менен. Анан эми түшүнүштү артыбызда эч ким турбаганын, эми өзүнө келишти да. Бул жөн эле тасма экенин көрүштү.
Эчтеке болгон жок, тасмадан кийин баары көрүштү. Азыр уже түшүнүп калышты. Тескерисинче менин оюмча кийинки проекттерге бизди колдошот деп ойлойм. Өздөрүнүн жаңы бир идеялары, проекттери болсо, тескерисинче бизди чакырып биз менен иштешет деп ойлойм да. Себеби биз $100.000 көбүнчө анча мынча жазгандар болду. Эми $100 эле кетирген бул кино көрүнүп турат депчи. $100.000 ошолорго берсе, ошол мындай тасма тарта албайт, чынын айтса. Себеби бул жерде мен $100.000 сырткары дагы $100.000 жардам беришти. Достор, туугандар баары жардам беришти да. Ошолор менен дагы $100.000 эконом кылдым мен бул тасмага. Анда фильм эч кандай кыскартууга учурабай, толук кеткен турбайбы? 95% кирди. 95%. Тескерисинче биз дагы коштук. Түшүнүктүү. Ал жагы фильмден кийин ошо президенттин аппаратынан кайрылуу болду сиздерге. Эмне үчүн YouTube'га чыгардыңар дегендей, же болсо кандайдыр бир кысымдар болгон жокпу? Андай дегенге акысы жок. Андай дей алышпайт. Себеби YouTube'га каалаганды киргизебиз. Бул тасмада биз мен кат жазбадым беле, президентке кат жазгандан тескерисинче биз каршы чыккыбыз келбейт, токтоткубуз келбейт. Биз жардам бергибиз келет тескерисинче. Кыргызстандын өнүгүшүнө жардам бергибиз, салымыбызды кошкубуз келет. Ошого единственный президентке жетпей калды да. Президентке жетсе балким жардам бермек. Чалабайт сиз YouTube'га каалаганыңыз киргизесиз да. Ооба. Аз күндө өзгөчө. Ооба, азыр комментарийлерди окусак, мыйзам жок буга каршы. Кинодон башка азыр башка тармакта азыр интернеттен комментарийлерди окусаң, Facebook'тан, Instagram'дан сөккөнү бар, мактаганы бар, каалаганын жазгандары бар. Биздин тасмабыз андай эмес. Эч кимди сөкпөйбүз, эч кимди кылбайбыз. Бул жөн гана бул көркөм тасма. Анда элдер бир аз ойгонду деп ишенесизби бул кинону көрүү менен? Албетте, патриоттук сезимдер ойгонду. Бир орусчадан жазат. Мен бул тасманы көргөндөн кийин дейт, ушу орусча үйрөнгүм келип баштады, кыргызча үйрөнгүм келип баштады дейт. Эми бул тасмадан кийин мен кыргызча үйрөнөм деп чыкты. Бирөө жазыптыр, илгери мен таштанды таша берет элем көчөгө. Азыр ушу мен Москвадамын, эми буюрса Кыргызстанга барсам, экинчи таштанды таштабайм. То есть жакшы жакка өзгөртүп атабыз да. Элге патриоттук сезим ойготуш керек. Биз бөлүнбөшүбүз керек. Кыргызстанда саясат болобу? Мен чынын айтсам, саясатка жакындагым келбейт. Мен саясатты жаман көрөм. Единственное, алар эл үчүн иштеп берсе, биз ишибиз жок болот эле, өзүбүзчө жүрө берет элек. Азыр айылга барсаң, көчөгө чыксаң, жаш баладан бери баары саясат. Эми түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да саясат. Түшүнгөнү да саясат. Ошого эми мен ишенем. Ал азыр иштеп аткан байкелерибиз да эми ыймандуу байкелер баары бир иштеп баштайт деп ишенем да. Себеби иштеш керек да. Ошончо элге ишеним алып ошондой кызматта отургандан кийин элге иштеш керек. Эл үчүн иштеш керек, өзү үчүн эмес. Ошого менин оюмча иштеп башташат эми. Эл уже бүт нааразычылыгын көрсөтүп атат да баарычы. Бир аз да ойлонсо керек эми бул кинодон кийин да. Сөзсүз тасмадан кийин менин оюмча алдарда кичине патриоттук сезим ойгонот да. Себеби бул жерде биз жөн эле келип калган жокпуз да Кыргызстанга. Бул жерде биздин жашасын деп ата бабаларыбыз кандай гана согуштан өткөн жок. Кандай кыйынчылыктардан өткөн жок. Биз тескерисинче келип алып туруп азыр булгап атабыз да. Жаратылышты булгап, элдер ошо бузулуп, көчөгө чыксаңыз азыр бүт сөгүнгөндөр, түкүргөндөр, таштанды таштагандар. Бирок сүйлөгөнү чоңду сүйлөйт элдер. Кыргызстан эмнеге өнүкпөйбүз деп. Кечке эле мамлекет күнөөлүү, президент күнөөлүү дебергенде болбойт да. Өзүбүздөн башташыбыз керек биринчичи. Ар ким өзүнөн башташ керек. Алар күнөөлүү, алардын балким андай жагы бар, бирок эл өзү окуп, өзүнүн правасын билип, ошо аларга айтып турсак, мондой кылгыла, мондой иштерди кылгыла деп турсак, алар иш кылмак да. Эл өзү сурабайт. Только жамандап эле отура берет, болду да. Жамандай берсең, ошол адам чынында жаман болуп кетет да. Тескерисинче алар менен кызматташыш керек, жазыш керек. Ошентсе эми аларга жакшы советник керек. Жанындагы советниктер балким опыту жок болуп атабы, жаш болуп атабы, же коркуп атабы, коркок болуп атабы, патриот эмес болуп атабы, ошондой болуп атат да. Алардын баарына чоң чиновниктерге жакшы советниктер, патриот жигиттер болсо, кыз болобу, жигит болобу, патриоттор болсо, мекени үчүн өлгөнгө даяр адамдар болсо, ошондо Кыргызстанда иш башталат да. Себеби көп нерсени советниктер чечет. Пандемия убагына да туура келип атпайбы сиздердин киноңуздардын жарык көрүшүчү? Азыр эми кадимгидей театрлар, кинотеатрлар иштей баштаса, көрсөтөсүздөрбү же такыр салындыбы буга? Жок, эми азыр жооп берилген жок бизге. Аягына чейин просто чоюлуп кетти да. 7 ай. Эми 7 айда аларды азыр мен көчөгө чыгарып коюп 7 ай отургузуп койсом,
үй бүлөсүн кантип багат? Үй бүлөсүн эмес, өзүн бага албайт. Бизде ошондой убакыт келип калды да, тасмага биз 300.000 доллардан көрөттүк көп. 3 жылдан беричи биз буга чейинки тасмаларыбыз эми акырындан өсүп келатабыз да биз. Ошого азыр биз 300.000 доллар минуспуз. Мен 7 ай иштебей турган күндө бир нан алып береби алар мага келип, министр культуры, например. Азамат келип мага нан береби же өкмөттөн келип, башкалар келип мага чай алып беришеби? Жок, колунан келбейт, алып беришпейт. Ошого алар мага эч кандай запрет кылганга акысы жок да алардынчы. Ошого эми бул менин ишим, каалаганымды кылам. Законду бузбашым керек, болду ошол эле. Мыйзам чегинде бүт. Мыйзам чегинде баары. Биздики бүт мыйзам чегинде. Түшүнүктүү. Биринчи жолу болуп атса керек, бир кино тасманын бет ачары YouTube'да болгондугучу. Балким болгон булга чейин, бирок Эми Кыргызстанда биринчи жолу болгон нерсечи. Анан биз эми аргасыздан чыгардык да. Жанагы пандемия болуп калды деп атпайсызбы? Эл уже биз ичинде жүрдүк да. Режиссер экөөбүз башынан аягына чейин ошо эл менен ооругандар менен больницаларда жүрдүк. Эми бүт жагын аралашып жүрдүк да. Колубуздан келишинче жардам берип аттык. Дүйнө жүзүнөн акчаларды бөлүп атышты. Бизге бүт жеткирип аттык. Элдердин настроениясы түшүп калды, кыйналып калышты. Бул ооруда көбүнчөсү паника болуп эле аба жетпей атат, мен өлөт экем деп өлүп калышты да көбүнчөсүчү. Анан бул тасманы бизде сентябрга чейин күткөнгө биздин убактыбыз жок, акча табышыбыз керек, кийинки проекттерге даярданышыбыз керек. Ошого биз ошого чыгарганга туура көрдүк да. Элге да бир сыйра дух берип, себеби бул тасмадан кийин действительно элдер бир сыйра унутуп калды да коронавирусту. Патриоттук сезимдер ойгонуп, ыйлап көрүштү баары. Туура убакытта чыкты. Бул бир аз реклама жагы эмес, атай жана өзүңүздүн кайрылууңуз, ошондой эле өзгөчө кинотеатрлар бизди кабыл албай койду, бир гана YouTube'дан кетет мындан кийин деген. Бул рекламанын негизинде эмес. Эми мен андай ыплас оюндарды ойнобойм. Андайдан алыспын. Андайдан алыспын. Бизде 7 ай сүйлөгөн жокмун, эч кимге айткан жокмун. 7 ай бизди текшеришти, чыгарбайбыз, ардемке болду. 7 ай эч кимге эчтеке деген жокмун. Себеби биз эркек болгондон кийин эркекче до конца аягына чейин жүрдүм. Анан болбой калгандыктан аягынан уже 7 ай бизге кичине жумуш керек. Эл көрсүн деп тартканбыз тасманы. Ошого чыгардык. Реклама деп тасмадан эми эч ким өзүнүн рекламасын көргөн жок, эч ким артыбыздан көбүнчөсү ошо артыбыздан бирөө бар деп коркушту. Бул жерден экөөбүз бүт майдалап жүрүп акча чогултканбыз ар жактан. 5.000 доллар, 2.000 доллардан. Биз 5.000 доллар менен баштаганбыз тасманы. Андан кийин жолдон уже мен өзүм тартылып, өзүм акча издеп, ушундай кыйынчылык болду тескерисинче. Биздин бай спонсорубуз болгондо биз жыргап жатып алып тартат элек да. Түшүнүктүү. Эми бул YouTube'да азыр 2 жумага чукул болуп калды, коюлганына 1 миллиондон ашты да. Кандай өзүн канча убакытта актайт? Чындап акча которуп атышабы көргөндөр? Акча которуп атышат. Акча которуп бир 10.000ден ашып калды азыр. 10.000 доллардан. 10.000 доллардан. Ооба. Эми ойлойм, азыр күтүп атам. Патриот бизнесмен агалар балким дагы көбүрөөк берип, тасманы карыздан кутулганга жардам беришет деп. Бирок буюрса биз Ордузда турган жокпуз. Азыр Турция менен бир чоң проект бар. Буюрса ал жакта тартып калсак, акырын өзүбүздүн тапкан акчаларга дагы кутуло беребиз да ошентип. Эми биз карыз болуп калдык, стресс болуп, кыйналып андай немелер жок. Единственное, эми чалып турушат да бизге, күнүнө чалып эстетип турушат, бер дейт. Азыр спонсор болом дегендер жок азырынча, Бар. Болом дегендер бар. Азыр тасмабыз чыккандан кийин аябай көбөйүп кетти. Тасма биздин идеябыз бар, ушундай идея, акчабыз да бар. Силер тартып бергиле дегендер көп да азыр. Жаңы проект үчүн кызматташалы дегендер. Бул киного эч кандай спонсор жок азыр, чыгып атат, акырындан чыгып атат ошо. Акырындан эми 2 эле жума болду да. 2 эле жума болду, эми акырындан чыгып атат. Эми бир аз кинонун ичине келе турган болсок, мисалы кинодо Атамбаевдин сүрөтү турат да, ушуну калтырып койдуңуздарбы? Чынын айтсачы, ошол жерде Атамбаевдин сүрөтү бар экен да. Ошого илдик. Бар экен ошон үчүн. Ооба. Бул атайын бир саясий бир нерсени көздөбөй эле. Жок, ал жерде азыркыга чейин болгон президенттердин баары болушу мүмкүн да. Саясий максаты жок анда. Мен азыр тиги күнөөлүү, Акаев күнөөлүү, бул Атамбаев күнөөлүү, Жээнбеков күнөөлүү дебейм да. Токтотуш керек мындай нерсеничи баары. Алар эми болду уже күнөөлүү болушту, ооба. Аларда эми күнөөлүү эмеспиз деп айтса дагы айла жок, күнөөлүү болду да. Себеби өзү жакшы болсо дагы жанындагылар бузуп коет да. Бул жерде баарын контроль кылыш керек да, баарын иштетиш керек.
ошого биз уже андайдан алыспыз да, баарын эми кечик эле ошо күнөлдө биз жаңы жашоону башташыбыз керек болуп атат да. Ушуну суранып атабыз да баарынан, саясатчылардан, президенттен баарынан. Болду эми жаңы жашоо баштап бергиле бизге. Себеби биз эми балдары катарыбыз да. Алардын балдары катарыбыз. Алар бизди ушундай караш керек, жардам бериш керек, элге возможность бериш керек. Эл азыр 70% кыйналып жүрүшөт. Дүйнө жүзүндө мигрант болуп жүрүшөт. Кыргызстанда акчасы жок болуп жүрөт. Пандемияда биз акча тараттык, болушунча 3 000 – 4 000 сомдон берип аттык. Ошону бергенде да уялып аттык. Ыйлагыбыз келип, себеби бир гепаринге, бир клекsanга жетпейт ал акча. Күнөөлүү ким? Албетте 30 жыл мурун бизди башкарып баштаган Акаевден баштап бүт күнөөлүү. Мындай алсакчы. Бирок эми айта берген уже болбойт, уже күнөөлүү деп өзүбүздөн башташыбыз керек да. Себеби бирок элдин ушуга жетип калганына эл күнөөлүү деп айткан болбойт, эл күнөөлүү эмес. Башынан ошолор бизге бир жаңы жакшы системаны түзүп берсе, элдердин баарын ошо окутса, жакшы даярдаса, балким азыр эл башкача болмок да. Карабай коюшту, ушундай болуп калдык азыр. Ошондой эле кинодо Кытайлар да роль алып атпайбы, ойноп атпайбы? Кантип тандадыңыздар өзүңүздөр? Булар профессионал оюнчуларбы, кандай? Ушулар тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Биз тасмага даярдыкка 2 эле күн болду. Биз экөөбүз отуруп туруп эле, режиссер Медербек Жалилов менен отуруп туруп эле баштайбыз деп эле кастинг чыгардык Инстаграмдан. Өзүбүз эле бир-эки кишиден сурадык, бөлүшүштү. 300-400 киши да келди окшойт, 200-300 көп, аябай көп келди да. Эртеден кечке чоюлуп кетти кастингибиз. Көп киши келди. Ошонун ичинен мен тандай албайм. Себеби профессионал өзү режиссер, сценарист, кинону өзү жазат, өзү тартат. Операторго да өзү айтып берет, мондой тартасын деп. Ошо Медербек беке тандады баарын. Ошо бүт театрда, в основном театрда ошо иштегендер, кичине ошо опыту бар, бирок профессионал, бирок мындай элге таанылуу элек актерлор. Биздин кино тасманы тарткан оператор Чыңгыз биринчи жолу тасма тартып атат. Медербек беке да өзү таланттуу, аябай мындай Турцияда көп жыл жашаган, Россияда көп жыл жашаган, кыйынчылыкты көргөн, мектепте жакшы окуган, китепти көп окуган, мындай универсал байке да өзүчө. Ошого мен бүт творческий жагын бүт Медербекке ишенем, ал неме кылат, мен ошол продюсерский акчасын издейм. Элден жардам сурайм. Ошого бүт актерлордун баарын Медербек беке өзү уже тасманы билгени үчүн өзү көрүп, ошо тандады да. Бүт жерди, бүт баарын өзү тандап келген, өзү ага чейин. Аял кооз жер экен тартылган. Ошол жерге чыккан экен, көрүп калып ошол жерге тартабыз деп. 2 күн ичинде эле биз ошол сентябрда барганда ал жерге кар жаап койгон болчу. Бизге жай керек эле, Кудай сактап ошо кар эрип калды. 20 күн тарттык тоодо. Тартып атканда ал жерге күн чыгып бат эле кирип кетет. Жетиш керек да. Анан жаан жайт, мөндүр жайт. Ошондо сразу жаан жаап баштаганда чатырга кире калып мен аятал курсун окуп, Куран окуп, Кудайдан суранам. Кудай сенин ыраазылыгың үчүн бул элге жардам берейин деп, жакшы ниетте тартып атабыз бул тасманы деп 10 000 кылып дуа кылганда эшикке чыкканда жаан токтоп калат бизде. То есть андай моменттер көп болду бизде. Кудай аягына чейин жардам берди да бизге. Буга чейинки тартылган тасмаңызда деле мындай тандап ар кайсы ролдордо ойноп эткенсиздер, мен байкашым боюнча, менин баамдачы. Ошондой эле жасаган ишиңизде да кандайдыр максаты бар да, жөн эле бир нерсе жасабайт экенсиз да. Эми мындан кийин кандай пландарыңыз бар да, дагы эмненин үстүнөн иштейин деп атасыз? Мен өзү негизи туризмге кызыгам. Туризм, мен тоону жакшы көрөм. Ошол биз айтып атпаймынбы? Азыр ошол министр культуры, туризм ошол эле Кыргызстандын президенти да ал негизичи. Азыр Азамат Кыргызстандын президенти. Себеби туризм аркылуу, маданият аркылуу ошо Кыргызстанды өзгөртүп койсок болот да. Ошого мен өзүмдүн салымымды кошкум келип, ошого мен туризм менен иштеп, ошол хобби катары, анан жумуш катары мен ошо туризм менен иштегим келет да. Тоодо жашагым келет, туристтер менен иштегим келет. Профессиям боюнча өзүмдө МЧСник, хоббилерим бүт экстрим спорттор, фрирайд, лыжа тебем, тоодон велосипед менен түшөм, ролик, бүт спортторго кызыгам да. Анан ошону өнүктүргүм келет да. Себеби дүйнө жүзүндө Канадада болобу, каякта болобу, Европада болобу, Норвегияда болобу миллионерлердин спорту да көбүнчөсүчү. Ошол спорттун баарын, теннис болобу, Формула 1 болобу, ралли болобу, ошонун баарын Кыргызстанга алып келиш керек да. Ошо министрдин жумушу да, ошолордун баарын алып келиш керек. А биз туалет кура албай атабыз. Бир туристтик жерге барсаңыз, туалет жок.
тешигинен 1 метр чыгып калган тескерисинче. Турист кирбейт ал жака. Алыстан карап, ал жака биз да кирбейбиз. Алар өмүрү көрүлө, конечно, Кыргызстандын жаратылышына суктанат дагы, анан ошону көргөндөн кийин бүт унутат да кайрачы. Ошого биз биринчи очоод ошо культура, туризм, азаматтын иши, ошол башкарыш керек, ошол иштеш керек да. Азыр да бизге жардам сураса, келсе бизге жардам мен бүт айтып берем, жолун айтып берем. Эч кандай биз саясатчылар өз ишин кыла берет, биз тоодо иштей беребиз, туризмди өнүктүрүп. Болду ошол. Эч кимден коркпош керек, ал өйдөнү өстүдөн жылгатып, системадан коркот алар. Алар, конечно, министр өзү чечпейт да, өйдөнө системадан, өйдөдөн коркот. Айтыш керек да өйдөгө. Давайте ушундай кылабыз. Туризмди өнүктүрсөк, сизди мактайт, элге жагат. Өмүр бою президент болуп отурасыз, өмүр бою премьер-министр болуп отурасыз, өмүр бою тиги болуп отурасыз деп, эми канча система, канча киши бар. Ошонун баары менен переговор жүргүзүш керек, баары менен сүйлөшүш керек, түшүндүрүш керек, жеткизиш керек да. Биздикилер иштебейт да, иштебейт. Ошондон эми коркпош керек жашоодон. Кудайдан башка кимден коркобузсуң? Баарыбыз өлөбүз бир күн, туурабы? Кетебиз керек алдыга. Тем более биз жаман жолу эмес, бул жакшы жол, наоборот. Кыргызстандын баары жакшы жашасын деп эми айта берсең көп, ошону эстеп мындай жаман болуп кетем да, ошолор кантип ошону кылбай атышат депчи. Бирок бул балким оңой эместир, сиз айткандай. Система балким оңой. Мени министр отургузуп койсо, мени министр кылбасын, мени жанына алып барып койсун, советник кылып койсун, зам министр кылып койсун, мен анын результатын көрсөтүп бермекмин жөн элечи. Мен ал жака иштегим келбейт, баргым да келбейт. Бирок мен отургузуп койсо, мен бат эле өзгөртүп коет элем. Уже эми иштеш керек да, эл менен сүйлөшүш керек, дүйнө жүзү менен сүйлөшүш керек. Например, Турция менен, туризм менен, арабтар менен сүйлөшүш керек, американецтер менен сүйлөшүш, Кытай менен сүйлөшүш керек. Бүт баары менен сүйлөшүп туруп, азыр жөн эле миллиондор акча калтат. Билбейм, мен киномо 100 000 доллар дегенде, биз 100 000 доллар үчүн биз үчүн өтө чоң акча. Табыш аябай кыйын. Бирок бюджетке монча миллиондор бөлүнгөндө, ошол акчалар каяка короп атат деп ойлойм да. 100 000 долларга ошондой тасма тартып койдук. Эгер мага дагы 1 миллион бергенде, мен дүйнө жүзүндө көрөт турган тасма тартмакпыз да биз. Же $1 миллион берсе, мен Кыргызстан боюнча туалет тондоп коймокмун. Же мен министр болгондо, зам министр болгондо барып, ар бир региондорго, туристический зоналарга барып, Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын бүт жака барып, ошол жердеги бизнесмендер менен сүйлөшмөкмүн, жаштар, активисттер чыгармакмын дагы, давайте. Мен жаштар активисттер менен биз региондорго чыгып сүйлөшүп турабыз да, форумдарга чакырып турушат. Мен ар дайым туризмди тандап алам. Туризмди тандап алам дагы, саясатына да кирем, бүт айтып берем да, туризм аркылуу, себеби туризм ичине бүт кирет да. Туалет кургула дейм. Кантип курабыз, акчабыз жок дейт. Не проблема акча, туалетке канча кетет? Ладно, $5 000 кетсин, ладно, душу менен, стиральный машинасы менен, бир кичинекей гостиницасы менен туристтерге велосипед менен келди, кийимин жууду, жатты, все. Чет өлкөдө ошондой. Мен Америкада грузчик болуп жүргөндө, биз дальнобойщик болуп чыгат элек, фура менен келебиз, ар бир күнү бирден шаарга груз түшүрөбүз, тердейбиз да, өзүбүз иштейбиз, кара күч, өзүбүз айдайбыз. Жолдон кеткенде заправкага киребиз, кийимдерди чечип стиральный машинага салабыз, өзүбүз душка киребиз, таптаза кийимдер жууп, ысытып, кайра кургатып коет, кийин тамак жеп, таптаза болуп чыгып кетебиз. Бизде туристтер бомж болуп кетишет да. Душу жок, туалети жок. Анан айтам, Нарында Тулеев бар, Салымбеков бар, ага окшогон бизнесмендер көп да. Аларга эми эч ким кайрылбайт да. Эгер сиздер ушундай, биз урматтуу ушундай, биз ушундай туалет курайын деп атабыз, ошо регионду өнүктүрөйүн деп атабыз туризмге. Ошол туалет курганга карызга 5 жылга 500 сом берип турасызбы, сураныч деп жазып 100 бизнесменге жибергиле. Уялганынан $500 берет минимум. Карызга эмес, мындай эле берип коет. Болду, бардыңар, акимге бардыңар, кимге бардыңар, сурандыңар, бизге жер бөлүп бергиле. Ушундай иштетебиз. Ал жерге бир ошо местный бир эжени, бирөөнү акчасы жок, бирөөнү отургузабыз, кыйналып аткан үй бүлөлөрүн. Ошол жерди тазалайт, жууйт, акчасын алат. Жарымын өзү төлөйт, жарымын тягына светине төлөйбүз. Ушинтип өзүн багы берет да, ал туалет, наоборот, байыты берет да. Ошол душтарчы. Оңой эле да, ошону жасаган адамдар жок болуп атат да. Киргиш керек. Жалгыз мен чыксам деп мен жетишпейм. Кыргызстанда общий баарын ошентип өзгөртүш керек болуп атат да. Негизи туризм менен Кыргызстанды көтөрсө болот. Өзгөчө альпинизм туризм боюнча бул эң кымбат туризмдин мындай кичине киреше булагы да бул жерчи. Эми альпинист баары эле альпинист, ага баары эле күчү жетпейт. Жок, негизи мисалы бир альпинисттен $3 000 чейин калат да, негизи Кыргызстандачы. Башка өлкөлөрдө $15 000 чейин кетет да бир альпинисттенчи. Бирок бул туризмди эле сиз айткандай өнүктүрсө болот деп ойлойм. Өзү атат, пик Ленина, бүт пиктерде элдер жашайт, лагерлерди курат, бозу иштетишет, ат менен чыгарышат, жүк көтөрүп беришет. Эми
көп туризмге бүт кирет. Биз кийип жүргөн көйнөктөр, Кыргызстан деген жазуусу, Ош, Жалал Абад, кепкалар, ручкалар, эми бүт өрүк, алмадан баштап эми бүт ошого туристтер сатып алат да. Ар бир Кыргызстан мен кечирип коесуз, менин мечтам ар бир кыргызстандык мындай өзүнчө бир 3 этаждык мындай виллада жашаш керек да, ар бирөөчү. Мындай азыр элиттин үй деп атат, мен элиттин үй дебейм буларды. Булар просто жаңы курулган үй. Кудай сактасын, жериктер болсо булар түшүп калат. Кыргызстанга бизге мындай чоң көп этаждан кереги жок. 3 этаж бүт вилла. Кыргызстанды бир шаарга тыкпай баарыбызды, биздин ата бабаларыбыз кенен жашаган жайлоодо. Азыр биз бир айылды бир кичинекей квадрат метрге тыгып койгонбуз, бир айыл жашайт. Машина батпайт. Биз мындай кенен жашашыбыз керек да, биз кайра региондорго бөлүшүп кайра кетишибиз керек баарыбыз. Ош, Жалал Абад, Нарын, Көл, ким каалаган жагына барып туруп жер берилип, 5% кредиттер берилип, долгосрочный. Мына кур биздин дизайн менен ар бир региондун өзүнүн дизайны болот. Истанбулга конуп атсаңыз, крышалар эми шипырлар кызыл болуп, сонун көрүнөт го, черепицалар. Ошондой кылып бөлүш керек да. Бир дизайнер керек да биздечи. Бизде бир вкусу бар киши керек да. Вкус жок болуп атат. Өзүнүн үйүн сонун кылып курат дагы, чыксаң асфальттар тешик да. Бул деген бул болбойт да. Сиз эми педагог үй бүлөнүн баласысыз, уулусуз, жалгыз уул, ошондой эле эжелериңиз бар экен. Бирок мен буга чейинки берген интервьюңузду мындай кызыгып уктум да, анан мондой нерсени айттыңыз да, мен такыр китеп окубайм депсиз да. Мен кичине мен айылда чоңойгом да. Ата энем мени 2-3 жашымда айылга берип коюшкан. Оштон Ноокатта мен жайлоодо чоңойгом. Чоң энем, чоң атамдын колунда. Тоодо өзүм ойноп, баягы биз эми жер иштетебиз, буудай, картошка бүт бар да, анан жардам берип жүрүп, аякта иштеп, ылай менен үйлөрдү куруп, там зым менен баягы тракторлор жасап, өзүм менен ойноп көнүп калгам да, өзүм менен жүрүп. Анан өзүнчө баягындай кинода жашоочу. Анан ошол арыктарга суу алып келип, булактан суу алып келип, баягы бирдемкелерди ойлоп табып, анан 1 класста кайра алып келишкен. Бирок каникулда көл, лагерь дегенди билбей калгам мен. Айылга эле да сразу 3 айга. Айылдан жүрүп, анан ошондой жашоого көп көнүп калгам да менчи. Баягындай көчөдө, тоодо бирдемкелерди жасап, эл менен сүйлөшүп, ал да өзүнчө китеп деп ойлойм да, бул да өзүнчө опыт жашоодочу. Жөн эле баягындай эчтеке кылбай эле бездельник болуп жатып калган жокмун, анын үчүн китеп окубайчы. Башка жумуштар да кылып аттым, бирок кыйынчылыктар аркылуу да. Анан 9 китеп окуйт элем мен. Бирок мындай кызыкпайм да, кызыкпай окуйт элем мындай. Анан 9 класста мен атамдын иниси Макамбай деген байкем бар, ошол Таинственный остров Жюль Вернен берген оку деп каникулда ошто жүргөндө ошону окуп баштаганда эле мен ошо жашоосуна кирип кеткем да. Ошол баягындай островко түшүп калып, өзүнчө бирдемкелерди изобретение кылып, неме экскалатор, лифт жасап, тиги кичинекей буудайдан көп жасап, то есть бул жашоону өтө баягындай аны китепти түшүнсөң, мен ал убакта түшүнбөй окугам, бирок азыр карап түшүнүп көрсөм, эми жок нерседен бар нерсе кылса болот деген китеп экен да булчу. Ошого мен өзүмдү айылда жашап жүргөн жашоолорумду көргөм да. Ал жашоону мен азыркыга чейин сагынам да. Бирок аны окуп туруп башка китептерин окуп көрдүм. Жюль Верннин эле. Кызык китептер бар, бирок кызыга албай койдум да. Себеби Таинственный остров бүтүрүп койду да мени. Ошо китептин баары. Башка китеп кызыксыз болуп калды. Башка китептин баары кызыксыз болуп, мен китеп окуган кызык экен деп баштадым да анан. Кызыга албай койдум анан. Себеби ал бул акыркы китеп экен да. Акыркы китеп экен, анан өлөйүн деп жатканда эл сен бизге эми продолжениясын жазып бербей, жазып берем деген элең качан чыгарасың деп эл урушуптур да. Сен өлбөшүң керек, жазышың керек депчи, атам айтып берди аны. Анан ошого бул өзү ошо өлөйүн деп жатып, ооруп, уже кары киши болуп, жашы да ошо неме экен го, карып калган киши, ошондой өлөрдүн астында бул ошону жазган китеп экен булчу. Китепти окуп атканда билбейсиң да, что мындай кыйналып жазганынчы. Ошого мен кызыгып, анан башка китеп окуган эмесмин, бирок окуйт элем, аракет кылат элем, кызыгат элем, бирок мен башка нерселерге кызыккан үчүн Ал китеп калып калат эле, ачылып жаалып ушундай. Мен башка нерселер кылып көчөдө жүрө берет элем. Көчөдө тигини изденип, буну изденип, курска барып, мен кичине мен жанакындай жыгач устага көп жыл бардым, өзүм корабль жасайт элем, сувенир, моторчук иштейт элекпиз. Электрик кружок барат элем, паять этип,
барбаган жерим калган жок да. Спорт 2 жылдан, ар бир спортко 2 жылдан барат элем. Бүт спортторду 2 жылдан барып баштаган, аягыма чейин чыгарган жокмун. Өзүм үчүн баягы кызыгып элек элем да. Дагы ага кызыгып, буга кызыгып. Университетти бүткөндөн кийин ар жакта мектепти да көп мектеп алмаштырдым. Ошого достор өтө көп болгондон баары жардам берип жүрүшөт да. Университетте көп университет алмаштырдым. Политехте биринчи инженер-технолог по пищевой промышленности, биз там ошо тамак немеге бизде Ошто биз ушундай туугандар менен бир жумуш бар эле, ошого даярдашкан. Бирок кызыкпаган үчүн мен Алда токтоп калды. отказ бердим. Аягында МЧСти бүтүрдүм. Ортодон Кытайга кетип калдым. Кытайда окуп, ошентип академия отпуск алып, бир жыл отчисление болгом. Ошентип 7 жыл окуп, как раз аягында Оштууну бүтүрдүм. Ошто биринчи классты баштап, аягында университетте Ошто бүтүрүп койдум кайра. Ага чейин андан кийин да такыр китеп окубадыңыз, кызыгып, мына 3 жыл өттү да. Толук кызыгып окуган жокмун. Бирок эми мектептеги жанагы бергенде да окуп аттым. Мага керектүү нерсесин окуп аттым да, мынтип. Прям кызыгып, баягы кирип окуган жокмун да, кызыккан жокмун. Бул деле бир мындай ачык айтуу делечи, кээ биркилер окудум дейт, балким окубашы деле мүмкүн да, могуну тигини окудум Бирок мен депчи. жаштарга айтам да, ардайымчы. Окугула. Окуш керек экенин көрсө. Себеби мен жашоодо мен баарын кыйынчылыкты көрөт, бирок мен башкача кыйынчылыктарды өзүм тандап көрдүм да. Яны үй бүлөм жардам бербегон үчүн эмес, мен өзүм тандап кетет элем. Ноль менен кетип, ошол жерден башка мамлекетке барсам, Америкага да акча менен барып, бирок акчанын баарын коротуп атайын, ноль менен көчөдө калгам да. Метрода калып, метрода уктап, өзүм посудомойщик болуп, кыйынчылыкты жакшы көрөм да өзүм. Себеби бүт кыйынчылыкта Кудай ар дайым бүт кыйынчылыктын артынан жакшылык коюп койгон да. Анан ар дайым мындай эшиктер ачып койгон, эшик толтура выборларчы. Бирөө жабык болуп калса, дальше экинчисине кете бериш керек. Мен өзүмдү ар дайым ошондой өзүмө доказываю. Ар дайым выход бар экенинчи. Ошого мен коркпойм, настроениеде болбойм, досторум менен көрүшүп коюшум мүмкүн. Баары жакшы болгондой сүйлөшүп туруп, Нью-Йоркто өзүм акыры метро уктап кетип калам. Да ошону себеби билем мен издесем азыр жумуш табам деп. 3 күндөн кийин ошо посудомойщик болуп, анан дальше кеттим да. Америкага кантип кетип калдыңыз? Америкага мен өмүр бою кетким келет эле. Американы аябай жайым деп түшүнүп, себеби бир досум кеткен да. Мурат Жукенов деген 2000-жылдары кетип калыпкан. Ошо досум менен көрүшкүм келип, Американы көргүм келип, чет өлкөнү көргүм келет эле ар дайымчы. Кичинекейимен баштап мен ошо Турцияга барып калып, баягы Индияга барып, чет өлкөгө, Алматага да мен жалгыз чыгып келген бир жолу, ошо паспорт алып электе бирөө жардам берип, просто көрүп, эртең менен барып көрүп, кара үйдөгүлөргө айтпай келе бергем да. Айылдан көчүп келгенде биринчи класста апам айтпай, двордон чыгарбайт эле да, короодон эч жакка чыкпа деп. Мен акырын чыгат элем да, троллейбуска отуруп, Восток 5тин Аламедине барып, конечныйына кыдырып, басып кайра ошо троллейбус менен келе берет элем. Биринчи классында да, 7 жашында ошо саякаттаганды жакшы көрөт элем да. Бул саякатпы же экстрим жашоону жакшы көрөсүзбү? Экстрим жашоо эмес, эми саякат. Анан ошого да алар билет элем да, мен себеби билем барып келеримдичи. Өзүм барам десең кое беришпейт. Ошого айтпай кетип калат элем да. Досторумду алып калып кетет элем. Анан ошондой эле кино дагы көрбөйт экенсиз да, бул кызык да. Анан актёрсуз кантип киного кызыкпайсыз, кантип көрбөйсүз? Азыр да актер эмесмин. Сындар жазып калат. Сүйлөгөнүң ичинде туура эмес болуп калды, тигинде болуп калды деп мен баарына неме кылам. Чын эле ошондой да, мен өзүм тартылгым да келбейт, чынын айтса. Себеби баягы тартылып еще плюс продюсер болсоң, өзүңүз да билесиз, кыйын. Себеби тияктан акча издеш керек, бул жак менен тигини сүйлөшүш керек. Бул командада минимум 30 киши иштесе, ар бирөө менен иштешип чыгам да, ар бирөөнү айтасың, жардам бересиң. Билбей калышы мүмкүн. Биз баягындай башкача нерселерди колдондук бул тасмага. Мондой зеленканы биз тоонун чокусуна узундугу 6 метр, то есть турасы 6 метр, узундугу 20 метр конструкция жасап, полный зеленый материал элдик, чоң да аябай, 6 метр, 20 метр. Аларда кантип кылабыз деп ар бирөө айтасың да, эми кылгыңар келбесе андай өспөй жүрө бер эле. Адам өсүш керек, ар дайым жаңы нерселерди издениш керек, жаңы нерсени кылыш керек. Колубуздан келет деп туруп, анан режиссер да өзүнчө киргизип, давай мондой кылабыз деп. Эч ким башында сценарий окуганда ишенген жок да, аттар баягы жер тесип чыккандан кийин тартабыз деп. Баары колубуздан келет деп ошо иштешип, киргизип жүргөм да, тартылып, бирок айла жок тартылдым да бул тасмага, өзүбүз күйгөн үчүн. Анан Кытайда окуп жүргөндө жумуш издеп чыгып, массовкаларга иштеп, анан барып башкы каарман ойнотканда баары башкы каармандын астында жүгүрүп жүрүшөт, биз массовкада отуруп анын ойногонун көрүп оңой эле дейт элем да ичименчи. Мен деле ойноп коймокмун. Кино көрбөйм, бирок
муну айткан мен эле кылып коймокмун ушу мага мен эле албайбы деп ойлоп коет элем да. Анан Голливуд тасмасына тартылганбыз. The Kite Runner деген, Бегущий за ветром деген Оскар алган тасма бар. Ошол жерге массовкасына тартылганбыз 2-3 күн. Эми чоң Канаданын сериалдарына тартылгам. Бирок бирөөсүнүн атын жазып коюп турдум да, азыр көргүм келет, бирок билбейм да. Бегущий за ветромдо биз массовкада көрүнбөй эле кетебиз почти. Анан Кыргызстанга келгенде ошо Руслан Акун, Салам Нёрттун режиссеру, ошол достор аркылуу угуп калыптыр, Кытайда тартылып жүргөн деп, анан Бишкек мен сени сүйөм аттуу тасмасына чакырып ошентип неме болуп кеттик да. Анан кичине ойноп 1-2 күн эле тартылып Америкага кетип калгам. Анан Америкада жүргөндө өздөрү чалып анан суранганда, ошо биз тасмага сени көрүп атабыз, сени тартылып бер деп мени өз кастингге чакырышып, өздөрү сценарийди окуп көрсөм, мен өткөн эле жашоону мен окуган барган эмесмин, бирок эми почти окуу менен баргам. Биякта аспирантурада окуп жүргөндө кичине изденгени баргам да, көрүп. Анан ошентип кирип кеттим. Бирок жашообуз 24 саат тасма эмес. Биз дагы проекттерибиз көп, ошол туристический ушундай бир жерлерди даярдап жүрөбүз. Эми бүт жагынан Медербек байке изобретатель, өзүнчө бирдемкелерди ойлоп табат, ал жакында чыгат буюрса. Биз Кыргызстан боюнча бүт жерди адырларды, тоолорду мындай жашылдатуу, бактар эгип суу чыгаруу, канча суу агып турат жөн эле кетип калат башка мамлекеттерге. Ошол сууларды туура колдонуу боюнча баягы насостор жасап атабыз. Эми иштерибиз көп. Биз бүт жакка жетишкибиз келет. Кандай келген сценарийни тандап өзүңүзгө жакканга ойнойсузбу же? Биз башка жакка кетип калдык. Бир аз башынан бери кечиресиз. Мен өзү Салам Нёрттон кийин Кыргызстанга келгенде тартылбайм дегенмин өзүмөчү. Тасмага тартылбайм десе, байке никогда не говори нет депчи. Антпе, киного кирдиңби чыкпай каласың дегенде мен ишенген эмесмин. Анан сценарийди бергенде албетте башкача сценарийлерди берген. Эми айла жок отказ бергем да, себеби мен көбүнчөсү мени киношникттердин чоң кишилердин да мени жаман көрөт деп угам көп кичинечи. Мындай жаман көрүп карайт да көбүнчөсүчү, себеби мени баягындай звезду поймал деген кыргызча жазганда жылдыз карма, звезду поймал деп коет го. Эми жылдыз оорусу. Жылдыз оорусу кечире. Жылдыз оорусу мени ооруп калды деп ойлошот да көбүнчөсүчү. Бул бирок мен тандоом да, катышкым келсе катышпайм да. Ошого себеби бул кыйын да, канча убакыт кетет мындай тасмага. Ошого мен элге бир сабак болсун деп тасмабыз менен тасма кино аркылуу акча таба турган биздин ниетибиз жок көп. Табыш керек ал сөзсүз акчаны, конечно. Бирок өтө байып кетет турган ойлор жок да. Биз болушунча биз элге жакшылык нерсени көрсөтөлү деп тартылган үчүн мен тандап ушундай жакшы ролдорду алганга аракет кылам да. Анда ар кайсы эмеде ойнойсуз, кандай кинолордо өзүңүздү көргүңүз келет дагычы? Азыр деле айтам, режиссерге да айттым, байке мен тартылбай эле коеюнчу башка дейм да. Бирок ошондо болсо деле кайра баары келе берет да. Ооба, кийинки тасмада уже мен башкы каарманды ойнобой, балким тасмада бир кыска ролду ойнойм да эми. Башка өлкөлөрдөн да барбы сунуштар, келеби сизге? Казакстандан келген, Салам Нёрттон кийин 2013-жылы Сүйүн Өткеев байкебиз баягы миллиондук мелдеш деп тасма тартпады беле. Алга да мен тартылгым келбей, анан тааныш эмес элем да, эч ким билбейт элем. Анан баягы Рекетирдеги Саят Искенбаев келет деп калды. Ошо менен бир тасмада ошондой бир биз көрүп жүргөнбүз анын тасмаларын. Ошо менен ойнойм деп эле ошол цель менен келгем да ал тасмагачы. Окуп көрсөм меники да жакшы неме экен, карман экен. Ошого баргам. Анан бир күндө $1,5 миң алды, бир суткасына рабочий деньги. 3 күн тартылып $4,5 миң алды да, мен үчүн чоң акча кой деп. Анан кийин эле Казакта чалып калды, Казакстандын кайсы каналы эсимде эмес. Суранып жүрүштү да. Ал убакта мен өзүм тасма тартам деп план кылып койгон болчумун. Бара албайм деп жүрүп 2-3 ай жазышты мага суранып. Мен убактым мондой десем, анда сиздин убактыңызга будем подстраиваться деп чалыштан. Бар макулдугун берип, анда акчасына келгенде канча дейди. Гонорарыңыз канча дегенде, эми Саян келип бизден $1,5 миң алып атат, бизде барып алардан $1,5 миң алыш керек. Мен бир күндүк десем, кам $1,5 миң десем. Чалкасына келип чөчүп ошо менен чалбай коюшту. Анда алар балким Кыргызстанда дагы арзаныраак болсо керек деп ойлошсо керек да. Бекер да ойлошсо керек да. Как всегда бизде тасмаларга ошондой да. Мен биз тарткан тасмаларга эч кимди баягындай бекер иштетпегенге аракет кылабыз да. Аз болсо дагы айлыгын төлөгөнгө аракет кылабыз. Салам Нёртту мен бекер ойноп көрдүм да. Салам Нёртту бекер ойнодуңуз? Ооба. Бекер ойноп, кийин эми кичине неме болду, а так акчаны ойлогон да эмесмин ал жактачы.
Просто единственное биз жумушуман кетип өзүм Калифорнияда жашайт элем, Нью-Йоркко келип кайра акчасыз калып калдым да. Бирок ошо жакшы тасма болгон үчүн мен аягына чейин чыдап, бүт условиясына чыдап иштеп бердим да аларга. Жөн эле актер болуп иштеген жокмун. Мен Руслан акындарга көп жагынан жардам бердим. Шопурда болуп бердим, грузчиги болуп бердим. Баары мен чогуу иштешип жүрдүк да, чогуу иштеп 2,5 ай күнүнө бир ашып кетсе 3 саат уктайт элек да. Азыр кандай мамиле бар да, мындай байланышып турасызбы? Көрүшүп калсак саламдашабыз, конечно, учурашабыз. Анча мынча суроолор болсо жазышып турабыз. 2-3 жылда бир. Салам Нью-Йоркко чейин деле мен аларды тааныбайт элем. Нурбек Айбашев продюсерди да мен Салам Нью-Йоркко чейин тааныбайт элем. Кино чыккандан, Кыргызстанга учуп келгенден кийин тааныштым. Ошого биздин связыбыз, то есть биздин мындай отношениябыз тааныш аркылуу да. Жакын дос эмеспиз, бирок мындай кызматташканбыз. Аларга мен азыр деле рахмат айтам. Алар болбосо мен Салам Нью-Йоркко тартылбайт элем да бирок. Бирок көчөдө калбайт элем, конечно, Америкада башка ийгиликтерге жетишмек. Эми сиз мындай маектешип отурганда кандайдыр бир кинолорго тартылгыңыз келбейт экен да. Бирок ошондой эле мындай элге да бир пайдалуу бир нерсе жасагыңыз келет экен да. Бул азыр таанымал киши болуп туруп дагы көбүрөөк пайдалуу иш жасасаңыз, дагы көбүрөөк таасир калтырбайбы бул нерсе? Сиз болсо бул нерсе кандайдыр бир биз кылабыз, бирок сөзсүз эле азыр биз айтпайм бир кыска ролдорго ойносом болот. Сөзсүз эле мен аягына чейин башынан баш кармалып ойносом эле баарын өзгөрүп кое албайбыз да. Биздин и так эле биздин целдер жазган сценарийлерибиз ошону өзгөртө турган. Башка актерлор ойносо деле өзгөрөт. То есть биз ошондой салымыбызды кошо беребиз да, биз тартып беребиз. То есть биз киного тартылбайм, элге жакшылык кылбайм деген жокмун да. Биз кызматты кылабыз, бүт болгон өмүрүбүздүн аягына чейин кызмат кылабыз эл үчүн биз. Айтайын дегеним, таанымал кишилердин кызмат кылуусу дагы көбүрөөк таасир берет да элгечи. Эми продюсер болуп чыгам да. И так эле продюсер болуп чыгам. Өзүм и так эле ичинде бир кыска ролдорго аткарам. Ал Кыргызстан үчүн. Бирок биз азыр биздин цели максатыбыз чет өлкөдө. Чет өлкөгө барыш үчүн ал жерде мен Салам Нью-Йорк боламбы, Мекен боламбы, тасма аркылуу мени таанышпайт баары бир. Ошого биз азыр жаңы актерлорду, профессионалдарды ошо 5 жылын коротуп, канча жыл окушат билбейм, ошончо жылын коротуп актерлук окуп жүргөн балдарды тартышыбыз керек да бизчи. Ошо ооба, кесип ошолор таланттарын ошолор чыгарыш керек да. Азыркы тасмада биз бүт мындай элге таанылбаган актерлор азыркы көргөндөн кийин азыр уже элдер жактырып атат баарын. Түшүнүктүү. Дагы көбүрөөк сырттан кайрылуулар болуп атса керек, өзгөчө Орусиядан, Америкадан. Жок. Кыргызстандан элеби? Жардам берели. Жардам беребиз дегенде. Жардам беребиз эмес. Тасма тартып заказ. Заказы биздин киностудиябыз бар да. Ошого биз менен кызматташабыз дегендер. Жардам беребиз дегендер эми болушунча бизге счетко салып атышат акчаны аз-аздан. Эми бир аз да убакыт аз калтат, жыйынтыктай турган болсом, алдыга кандай максаттарыңыз бар да? Туризмден сырткары, түшүнүктүү, туризмде көп иштер жасагыңыз келип атыптыр. Андан сырткары дагы кандай салым кошкуңуз келет да өлкөгөчү? Биринчиден мен буюрса иш жакшы жүрүшүп кетсе, азыр бүт өзүбүз жакшы ишти баштап ичине бутка туруп алсак, өзүбүз биринчиден мен өз үй бүлөмдөгү ичиндеги проблемаларды чечип, өзүмдүн үй бүлөмдү баккым келет жакшы. Ошо үй бүлөмдү баккандан кийин анан кийин уже целый Кыргызстанды баккым келет да. Азыр кызмат кылуу да, туризм жагынан эле эмес, бүт жагынан кызмат кылуу. Биз кете беребиз. Кыргыздар ошондой калкпыз биз. Ата бабаларыбыз батыр болгон, каныбызда бар батырлык, биз любой нерсени үйрөтсө биз ошол жерде биз өзгөрүп кете беребиз, үйрөнүп ала беребиз да. Например, жүк көтөргүч болсо ал ишти деле кыла беребиз. Себеби биз кичинебизден жүк көтөрүп чоңойгонбуз ар бирөөбүз. Айылда, шаарда, бүт жерде стройкада ар бирөөбүз иштеп көргөнбүз, ашарда турабы, туугандарда. Ошо акылыбыз да жакшы, ордунда биз дүйнөлүк деңгээлде мындай ойлоно алабыз. Математиктер болсо күчтүү математик кылып койсок болот, жаштарды аз окутуп. Англис тили болсо күчтүү англис тилчи кылып койсок болот. Оператор болсо күчтүү оператор, ведущий болсо күчтүү ведущий. Биз дүйнөнү алышыбыз керек да, биз дүйнөнүн деңгээлинде иштешибиз керек. Биздин программаларыбыз англисче которулуп, американецтер көрүп кызыгыш керек. Биздин кылган тамактарыбызды дүйнө жүзү билиш керек. Кыргызстанга барып ошо тамакты жейбиз деп. Бүт жерибизден биз биринчи болушубуз керек да, дүйнөдөн. Ошого ар бир жагыбыздан, ар бир өзүбүздүн билген оокатыбызды кылып, өзүбүздүн ошол билген кесибибиз менен мыкты деңгээлге чыгышка аракет кылыш керек да.
Ошого биз да бул тасмага кирдик. Биринчи тасмабыздан $160.000 банкрот болдум мен. Андан кийин дагы акчаларды киргиздик, дагы шайлоо деген тасма тарттык. Ал жака $20.000 карыз алып дагы кирдим. Бирок биз чөгүп кеткен жокпуз. Чоң проблемалар болду. Дагы биз жеңип чыгабыз деп туруп шайлоо тасмасын тарттык, кыска метраждуу. Голливудта биринчи орун алдык, Лос-Анджелесте, Лас-Вегаста биринчи орун алдык. Башка штаттарда 6 штатта биринчи финалист болуп чыктык. Канадада финалист болуп чыктык. Бирок ошол биз үчүн мындай жеңиш болду да. Эл көп билбей калды, журналисттер бөлүшпөй койду. Министерстводон да эч ким бизге рахматын айтып койгон жок, Кыргызстанды таанып атасыңар деп. Ошого биз аларга ишенич жок уже, меникичи аларга давно уже. Анан снять за 48 часов деген Америка менен Американ Нью-Йоркто Нью-Йорк Digital Film Academy деген академия менен Дипмиссия Америка Казакстандан конкурс жарыялаган экен. 3 жылдан бери болот. Былтырда Кыргызстандан 2 команда жеңген экен. Ошого биз 48 режиссер чалып калып, ага да катыша коюп, 1600 командадан бизде тройкага кирип жеңүүчү болуп чыктык ал жерден. Ал да биз үчүн мындай дух берди да, биз кыла алабыз, колубуздан келет деп. Ошондон кийин режиссер да барып окуп келди. Как раз Мекен тасмасын Григорьевский ущельеде 20 күн тартып, Бишкекке келип, Нью-Йоркка учуп кетти, окуусунан келип, анан кайра 10 күн тартып бүттү да Мекенде. Ошондон кийин Мекен тасмасын көрүп кече эл баалады. Кыргызстанда бир да фестивалдан бизге орун бербей койду шайлоодон. Биз Америкалардан жеңип атабыз, бизге бияктан бир да орун беришпейт да. Жеңбейбиз бул жактан. Балким биз Кыргызстан комиссияларына биз башка жакпаган тасма тартып атабыз, билбейм. Ошого азыр Мекен тасмасыны миллиондон көп киши көрсө, 99%-ына жакты, 99% рахмат айтты. Комментарийлерге кирсеңиздер, комментарийлердин баары жакшы. Бүт элдердин баары жакшы. Көчөдөн көрсөм да баары рахматын айтып атат. Органдардан чалып рахмат айтып атышат. Тескерисинче ар түрдүү кызматтан чалып, мугалимдер чалып, салам Нью-Йорктон кийин мугалимдердин баары чалып рахмат айтышкан. Балдарыбыз окуп башташты англисче деп. ырчыларга өзгөчө сунуштар түшүп атпайбы? Сизге келген жокпу кандайдыр бир сунуштар партиялардан мына? Илгертен бери келген, илгертен бери. Азыр могу жакынкы могу шайлоодо келди беле? Илгертен бери мен сразу анын баары Facebookка жазып, мен Facebook'tan да андай прям Instagram'дан жазып отурбайм да биз. Келип атат, азыркыга чейин келип атат. Биз эми тандаш кыйын, мен дагы ойлонуп атам, саясатка баргым келбейт. Бирок аргасынан барыш керек болсо, балким барам. Эми сунуш келтирмей ойлонуп атам. Ар кимден, ар жагынан канча партия болсо ошонун 70%-дан бир келди. Өзгөчө могу кинодон кийин аябай эле Кинодон кийин ошол. келе атса керек. Салам Нью-Йорктон кийин да келген. Салам 2013-жылы. Ал убакта мен саясатка жакындагым келбейт эле. Саясаттын да көп немесин көргөм. Атам да саясатта көп иштеген. Бирок ал таза иштеген. Көп салымын кошту. Педагогтук, математик өзү, ошо математиканын Нокат билимканасы бар, Нокатта лицей бар, ошол лицейден азыр бүтүрүүчүлөрдүн баары жакшы, жашоолору жакшы, окуп атышат, иштеп атышат. Апам да ушул туркология боюнча, ошо доктор наук, азыркыга чейин ошо Кыргызстан үчүн, түрк элдери үчүн ошо кызмат кылат, салымын кошот. Эми болушунча баарыбыз кызмат кылып жүрөбүз.